Адамга эң баалуу нерсе акыл менен билим аталышындагы көчмө китепкана шаардын Борбордук паркынан орун алган. Башкы максат президент Садыр Жапаровдун инсандык руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жөнүндөгү жарлыгынын алкагында окурмандар менен иш алып баруу. Мындай демилгени Талас облустук Аман Токтогулов атындагы китепкананын кызматкерлери алып чыгууда. Бул китепкананын ичинде гана эмес, китепкананын сыртында дагы окурмандарды топтоо, китеп сүйүүчүлөрдү, китеп окуучуларды кызыктыруу, анан дагы өзүбүздөгө келген жаңы могу жердеги сиздер көрүп турган китептердин жарыя кылып, жарнама кылуу, тааныштыруу. Айрым бир белгиси бар, жосом билбегендер үчүн бул жерден көрүп, окуп, анан бизге келип катталып, китепканага, облустук китепканага атайын катталуучу бөлмөгө катталып, анан ошол жерден таанышуу, китептер менен окуу, китепке кызыгуу, китеп дүйнөсүнө кирүү, тарбиялуулукка, бардык жакшы нерсеге тартуу максатында болуп атат да, ошону иш жүзүнө ашыруу үчүн биздин кызматкерлер талбай сунуш кылабыз окурмандарга. Эс алуу же сейилдөөгө келген коноктор бул жерден каалаган китептерди алып окушса болот. Ал үчүн эч кандай чектөөлөр коюлган эмес. Уюштуруучулардын айтымында учурда китеп окууга кызыккандардын катары арбын. Элет жергесинен келип, китеп аркылуу жан дүйнөсүн байыткандар дагы жок эмес. Анан бияка ошо өз иштерим менен келдим эле. Анан келип, берден парктан өтүп баратып ушу көчмө китепкананы көрүп калдым. Анан кийин келип китептерди бир сыйра көрүп, бүткөлө таанышып, окуп калдым да. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин илим ал деп атат да. Илим алуу бул ийне менен кудук каскандай деп атат. Мектепке бардык, тамга тааныдык, сүйлөгөндү үйрөндүк, жазганды үйрөндүк, санаганды үйрөндүк. Ошонун бардыгы ушул китептен келип чыгып атат да. Ошон үчүн бул китепкана сөзсүз түрдө керек нерсе. Буга мисалга биринчилерден болуп көңүл буруш керек да. Биринчилерден болуп көңүл буруш керек. Азыркы учурда мектеп окуучулары үчүн жакы эс алуу болгондуктан, убакыттын көпчүлүк бөлүгүн уюлдук телефонго коротпостон, китеп аркылуу көп нерсени билүүгө талпынган жаш мундун өкүлдөрү дагы арбын. Көчмө китепканага келип, китеп окуу өзгөчө таасир жана пайда берерин окуучулар айтат. Бүгүнкү китепкананы биринчи жолу көрдүм. Мурун вообще көргөн эмесмин. Бүгүн биринчи жолу көрдүм. Ооба, жакты, таза абада отуруп, бирөө менен келсең да аябай пайдалуу болот. Биякта кызыктуу китептер бар экен. Чыңгыз Айтматовдун китептери аябай көп. Азыр каникул учурунда көп балдар үйдө отурушат. Ушул жаштарга үйдө отуруп, телефон көрбөстөн ушул жака келип, таза абада отуруп окуп кетишти каалайм. Жаштарды китепке үндөө, окурмандарга улуттук идеологияны калыптандыруу менен инсандын адеп акылактык өнүгүүсүнө түрткү берүү бул эртеңки жаркын келечекке кошкон чоң салым. Сыймык Барманов, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.